Коронавирус айыкпайт деп атат, туурабы? Айыкпайт. Бунун вакцинасы жок деп атат, туурабы? Жок деп атат дагы бизден канча 100 миң деген врачтар айыгып атат. Врачтар мына ар бир жаранга 3 миң доллардан кетти деп интернет барактарына жазып атат. Өздөрү ооруп, кайра өздөрү айыктырып алып атат. Бияка келип так ошону баштайт эртеңки күнүчү мына врачтарыбызчы. Бизге деген мамлекетке, силерге акимиятка де жогорку кеңешке эч ким ишенбей калды. Элдин баары тең ишенбейт, силерди жек көрүп калды мамлекетти. Мындайча айтканда элдин канын соруп атасыңар. И андан тышкары дагы мына элди дагы заставить этип. Мына төрагасы айтып атат. Бир адамга жуктурса биздин выгодабыз ошол деп айтып атат. Өзү жогорку кеңеште отуруп алып. Сиз келип ошол сөзүн айтып атасыңар. Биз иштеп атабыз. Сиз иштеп атасыңар, бирок ошол жерден акча жасап атпайсыңар, кайрылычы. Эми жасабаңар кана мына бир постко келип бир жардам бердиңерби? Ой, аким, сиз губернатор мына фонд развития берип атат. Фонд развития бир жардам бердиңерби? биздин айыл өзүнө коргодубуз. Мына өзүн бүт бардыңыз. Бүт өзүбүздүн элибиз помпамыш таратса дагы өзүбүздүн элибиздерде таратып атат. Өзүбүздүн ушу жете өз айылынын кулундары таратып атат. Карап кетиш керек. Райондон эмеден Биз буякта мына мындай кылабыз жигиттер. Эл журт туугандар баарыбыз тең мына буяктан угалык акимди. Эртең күнү бирдеки келсе мына айыл 100% чыгып та сулуп болсо өзү коюп алат. Мен өзүбүз күрөшпөсөк биз менен эч ким күрөшпөйт. Өзүбүз менен өзү күрөшөбүз. Тура. Андай эле каласыңар эмнеге курортко алып барбайсыңар? Курортко алып барбадык. Жок, врачтар эмнеге чогуу ошол алып барбайсыңар? Мындай болуппу? Мына коронавирус деп ачылып атат деп. алгарчын боюнча деп кете берет ал. Яктасыздар иштеген жерде Алгоритм боюнча жетүүсүнө боюнча Болсо да, вирус чачыратпай, наоборот, бирден токтоп чармаш керек. Вирус өлбөйт деп. Эртең күнү вирус бияка чыкса ал өлбөйт деп атат. Мал мен айтпайлым, мал медиктер айтсын. Медиктер айтып атат. Экөөбүздөн эле сүйлөшөбүз. Жок, Медиктер шарт айтсын. менен болгондо бияка факт болбой. Мына коронавирус жуктуруп алдым деп. Роддом жөнүндө кеп жок, жабылсын деген. жок жабылбайт, роддом жабылбайт. Сонда айтсын анда. Өчүп калды микрофон. Буякта просто кандай десеңер ошондой дейт. Медиктерге суроо берели. Жолдош аким, кыскасы ачылбайт. Жакшынакай кетиң. Настроениеңиз башка жакта. 18 айыл бар, ул жакта 18 аялга бат жугатпай. Анан эл араңдырап буяктачы азыр көтөрүлөт. Итак эле ичип жеп атасыңар менен. Баарыңар тең кылып атасыңар. Болбойт мындачы. Биз мына ушакка алып келебиз биз дагы. Жок, ичип жегендер жеп атат деди өйдө жактын баары. Сиз эмесеми? Мен башка жактан келдим белем. Силер мен асмандан түшкөн жокмун. Силер ошону жеткизесиңер. Элдин талабын талашпасаңар эмне жүрөсүңөр? Ошон талашуудан үчүн жүрүп атабыз. Талашпасаңар кетсиңер. Жок кандай сунуш Сунуш мына курортко киргизип эле. Курортко ачырып атса турабы? Силер айтып атасыңар, могу жерге блокпост коюп атып, өзүбүз карайбыз деп. Карайбыз. Ал эми посттор боюнча элибиз үчүн карайбыз, балдарыбыз үчүн карайбыз. Жок, силер ушул киргизебиз деп атсаң карайбыз да. ошон үчүн жанагындай өзүңөр Больницага бежир болгондо бүгүндөн баштап. аңыңарга рахмат. Ооба. Сескесинче өзүңөр ар бир алыңарды сактадыңар. Медиктерге суроо берип коелучу. Жок, кереги деле жок мунун үчүн. Мына Беларусьта киргизбей койду, эмне болду? Мына айтып атат ачык эле. Мен силердин оюнуңарга катышпайм деп атат. Кайда барабыз биз? Мына коронавирус мындай да. Коронавирус топпайсыңар, коронавирус топпайсыңар. Вакцина жок деп атат. Айыкпайт. Менин Мына 70% жөнүнө баягы сигилдер мындай деп анан келип алып раттом жалбат анан Жардамды айтайын. Фонд аркылуу контордун акчасы $100,000 жалпы областка келген. Ошонун ичинен $28,000 бизге жеткизип келген. 2,200,000 биз ошол сунуштардын медиктердин сунуштары боюнча жанагындай кислородный концентратор, жанагындай 300 канча 90 ошондой костюмдарды ошолорду камсыздап бердик. Хлорду алып койдук. Ошолорду биз карадык. Бул 2,200,000. Ошол берилген бизге. Өзүмдүн резервный фонддон мүмкүнчүлүккө жараша мен дагы продуктовый пакет менен карадык. Мамлекет деңгээлден бизге 62 тонна un келген. Ошону дагы калыстык менен элдин саны менен бөлүп бердик. Ошол муктаждыкка тийиштүү кимге кандай муктаждык болсо айылдардан таратып берди. Күнкөдө дагы уланып атат. Айыл өкмөттөр өзүнчө жардам берип атат.
постторго туура пост боюнча силердин ал ички постторуңар өзүңөр дагы камсыздап өзүңөрдүн кишилериңер иштеп берди. Аныңарга чоң рахмат. Өзүңөрдүн айлыңарды өзүңөр коомсуздугун сактап бердиңер. Райондук посту биз камсыздадык. Эки райондук посту дагы ошол бизден дагы айыл өкмөттөрдөн дагы азыркыга чейин камсыздалып атат. Азыр Тосордо постубуз турат. Күнүгө где-то бир 10 машина кайра артка кайрылып атат. Биздин райондук посту. Ал эми областтык деңгээлде азыр Балыкчыда постто турат. Менин орун басарым силердин эле кулуңар Далиев улан ишенчтирип атат. А жерде жалпысы где-то 55-60 киши иштеп атат. Медиктер бар, милициялар бар, биздин кызматкерлер бар. Ош жерде 60 киши, мисалы 5 күн биздин кезек келди, 20-сына чейин ош жерде турат. Алар келгенден кийин аларды обсервация жаткырабыз. 14 күнгө. Ошонун баарын аксатабыз. Медиктер мисалы ыкчам топ менен келип атат. Жок, эми суроосуна жооп берип атам. Эмне жардам берип атат? Муска. Ыкчам топтор иштеп атат. Ошондо кайсы киши келсе, силердин жараныңар Россиядан келеби, Меккеден келеби, Саудовский Аравиядан келеби? Ошондо ыкчам топ келип туруп аныктап, ПЦР тесттерди алып, ал машина менен барат. Ошондо 8 кишиге мисалы күнүгө бир 5 жерге барат. Бир эле ыкчам топ. Ошонун май чайына бизге да жардам берип атабыз. Кээде өздөрү жасап атат. Эмнеге кете бересиңер? Эмнеге кете бересиңер? Менде бюджетим жок. Бюджетиңер жок болсо эмнеге жеп атасыңар акчаны? Эмнеге жеп атасыңар? Бюджет айыл Келип атпайбы донорлор 120 миллион деп акча эмнеге бөлбөйт? Эмнеге тияка жеткизбейсиңер силер? Эмнеге жеткизбейсиңер? Эмне болуп турсуңар? Эл башчы болуп жүрөсүңөр, туурабы? Мен жанагы Балыкчыдан алып келгенде полностью май чечип берип атам. жардам берип атат. Ал эми күндө булар вот ошол сиз айтып аткан донорлук акчалар мына ЦСМ боюнча өзүнчө келет ал. Башка жол менен келет. Мындай Медиктерге район боюнча 32 под наблюдением жатат. 32 адам. 32 кишини бир жерге жаткызгыла да тияка алып барып жаткызбай ар кайсы жерге жук, ар кайсы жерге эме болот да. Силер сүйлөп эле болочу, силер баштап атасыздар бул коронавирусту. Силер аферистсиңер силер, мен силерге ушинтип эле айтайын. Сөзгөргө ишенбейсиздер. Жооп бербей эле коелу, ачпай эле коелу ма? Болду. Иштебей эле койсун. Иштебей эле койсун. Вот именно коронавирус медиктерден чыгып атат бүт барды. Кереги жок. Мына маяка келет медиктер, медиктерден чыгарасың. Мурат, кереги жок. Мына 90% медиктен чыгып атат коронавирус. Даже мына ушактар жүрүп атат, мына медиктер айтып атат. Коронавирус чыкты деп коет, акча беребиз. Киши өлсө дагы айтып атат. Жөн өлсө дагы. Ушак деңгээлинде эле жүрө бересизби? Жок, ушак болгондо мындай шамал болсун. Шамал болбосо жөн жерден шамал болсун. İşte elge kızmaz kızlar. Бияка жаткызбагыла, башка жакка жаткыз. Уважаемая моя планета, к тебе обращается Гульзат Мамытбек, вдохновитель планеты. Это крик души. Все участники ШОС, Шанхайской организации сотрудничества, всех призываю к тому, чтобы нам помогли. На Оренбургской земле, в городе Бузулук, на границе между Казахстаном и Россией, застряли мои кыргызы. 560 человек, из них 200 женщины. Женщины, слышите, женщины здесь застряли. На этой земле лежат, на голой земле. Они могут простыть, они могут заболеть, они могут здесь умереть, понимаете? Из них 25 беременных женщин. 3 детей маленьких. Я такое не могу выдержать, я не могу спать, как ты спишь. Лидер этой планеты, лидеры Шанхайской организации сотрудничества, как вы можете спать? Невозможно, эти люди оказались в безвыходном положении. Их выгнали на улицу, их выгнали за то, что денег нет на квартплату. Поэтому они оказались здесь, а не потому, что они избалованные или что-то другое делают. Они просто вынуждены были сюда приехать. Сейчас казахстанская граница закрыта. Казах бауырым, границаңды аш. Суранам сенден, өтінем границаны аш. Казах, брат мой, открой, пожалуйста, границу. Уважаемый президент Токаев, откройте, ашасаши она границаны. Пожалуйста, сделайте нам коридор. И эти люди не больны коронавирусом, уже проверили, российские власти проверили. Нету ни одного, кто коронавирусом болеет. Смотри, сколько женщин. Хотите уехать домой? Да. Кричите, помогите мне! Помогите нам, помогите, мы не можем здесь! Кричи, помогите нам!
сюда, где Марган? Все сюда, блядь, Гель. Уважаемый наш президент Кыргызской Республики, вот столько граждане, да, Кыргызской Республики, здесь беременные женщины с ребенком, да, на последних сроках вот уже родят, да, вот уже неделю, да, у нас есть женщины. Пожалуйста, мы просим вас, заберите нас отсюда. Заберите нас отсюда. Мы же просим, правильно, да? Заберите нас, пожалуйста. Больше нам вот таких продуктов питания ничего не надо. Конечно, спасибо Богу за это, да? Спасибо русскому народу, что у нас вот сюда палатки устроили нам. От кыргызской власти мы просто просим вас, чтобы нас забрали. Единственная наша просьба, все, вот, заберите нас.